Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз курч кармаган жугуштуу ичеги карын оорулары жөнүндө маалымат беребиз. Дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 код аркылуу 55732 жана ушундай эле WhatsApp номер дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Албетте сиздердин сурооңуздарга бизде студиябызга адистер келген. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Кантөрү Абдыразаков Ош шаардык клиникалык ооруканасынын балдардын жугуштуу оорулар стационарынын жугуштуу оорулар дарыгери. Саламатсызбы? Жана ошондой эле кийинки коногубуз Бекмырза Каныбеков Ош облустук кызматтык иш-аракеттерди координациялоо боюнча Ош шаардык ооруларды алдын алуу боюнча мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач эле дал ушул диарея же болбосо ич өткөк оорусу деген эмне кыскача түшүндүрмө берип кетсек, Бул ич өткөк, бул респиратордук вирустук инфекциясынан кийин эле балдар эң көп кездешкен экинчи орунда турат. Бул кыскача айтсак, диарея оорусу деп койсок болот. Бул диарея оорусу бул жаш балдарда көбүнчө кездешет, 6 айдан 5 жашка чейинки балдарда көбүнчө кездешет. Бул негизинен ооз көңдөй аркылуу жугуучу инфекциялар болуп эсептелет. Жана бул туура эмес тамактангандан жана ошондой эле өздүк гигиенаны сактабагандыктан келип чыгат, негизи чыгуу себептеринен. Жана бул сезонго да байланыштуу болот. Бул сезондо жаз, жай, күзгү мезгилдерде көбүнчө катталат ич өткөк оорусу жаш балдар арасында. Жакшы, сезондук деп айтылат, бирок мисалы кышкысын деле кээде балдар арасында мындай түшүнүксүз оору болуп калат да, же сасык тумоо экенин билбейсиң, же диарея экенин билбейсиң. Анан кийин текшерип келгенде инфекциялык ошол ичеги карын ооруларына кабылыптыр деген да маалыматты угуп калабыз да, мындай кандай болот деген. Мундуга жооп берүүнүн кажетине башында баштап кетсек, ич өткөк оорусу дегенде бизде эл журтта жанагы жөн эле ич өткөө деген бир эле термин менен колдонуп калат да. Бул оорунун өзү аябай көптөгөн түрлөрү болот. Бизде статистикалык маалыматка карата эсептеп келгенде деле острый кишечный инфекция деп бизде статистика орус тилинде жүргөндүктөн бунун ичинде установленный, неустановленный аябай көптөгөн именно ошо диареяны, ич өткөктү алып келген көптөгөн бактериялык оорулар ичинде жайгашып кеткен да. Анын ичинен багы сезондук деп аталган нерселери жай мезгилинде көп регистрация катталган үчүн бизде сезондук оору деп коет. Бирок туура эмес тамактануудан, эгерде личный гигиенаны сактабаса, бул оорулар кыш мезгилинде деле катталуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок аз катталгандыктан муну сезондук оору деп атап коюшат да. Анан бир аз статистикалык маалымат кылып айтып кетсем, бизде 2020, 2021, 2022 жылдары ич өткөк ооруларынын катталуусу азаюуда. Анткени буга себепчи болуп биздеги жанагы ковид оорусунда профилактика иш-чаралары абдан көп жүрүп, телевизорлордон, көптөгөн маалымат баракчаларынан личный гигиенаны сактоо, өздүк гигиенаны сактоо, профилактика жүргүзүү иштери аябай көп маалымат берилгендиктен эл арасында түшүнүк пайда болуп, ошол түшүнүктүн негизинде бул оорулар азайып жатат да. Эми биринчи болуп айтып кеткенде бул оорунун основной бизде биринчи башталган себеби бул өздүк гигиенаны туура эмес сактоо. Колду таза жуубай, андан мөмө жемиштерди туура эмес жууп, же тамак ашты туура термический обработка кылбагандан бул оору келип чыгат да. Эгерде ошол нерселер азайса, анда бул оору жок болушу мүмкүн. Ошол маалыматка катары ушу акыркы 3 жыл ичинде бизде СЭС тарабынан бул оорунун катталуусу азаюу тенденциясы көрүнүп жатат. Жакшы, негизинен бул оору чындыгында өздүк гигиенага байланыштуу болгондуктан кир колдон жугуучу оорулардын катарына корсок болот экен, Жакшы, анан айтсаңыздар, бейтапка клиникалык мүнөздөмө берсеңиздер, мисалы балдар, негизи балдар көп ооруйт деп атпайбызбы? Балдар бул өзүнүн оорусун айта албайт да, Анан ата-эне кантип байкаш керек, ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул оорунун белгилерине бул биринчиден көөндүн айланып кусуусу, дене табынын көтөрүлүшү, ичтин оорусу, ичтин адаттагыдан көп келүүсү жана болуп эсептелет. Негизги белгилеринин бири ошол.
Ошол мезгилде эгер балада дене табы жогорулап, күнүнө 5тен ашык жолу көп болуп келсе, суюк болуп, анан кусканы токтобой жатса, сөзсүз дарыгерлерге кайрылыш керек. Жакшы, анан жогоруда айттыңыз да, анан кээде мисалы ошол ичеги карын жугуштуу ооруларына кабылыптыр дейт. Кээде ичи келбей калган учурлар да болот да, мында кандай диагноз коесуздар деген? Бул көбүнчө бул кишечный инфекция деп коет. Бул биринчиден ооз көңдөй аркылуу жугуп аткандыктан келип туруп ашказандын өзүн гана сезгендиши мүмкүн. Ошол мезгилде только жалаң гана кусуп калышы мүмкүн баланын дене табы жогорулап. Наркы ичегилерге жетпей, только ашказандын өзүн сезгендишинин эсебинен бул ичи келбей калышы мүмкүн. Жакшы, Бек мырза, жогоруда айтып өттүңүз да, негизи соңку вакытта бул саны азайып депчи. Анан ошо статистикалык маалыматтарды келтирип кетсеңиз кандай болду? Анан эмне кандай себептен улам ушул саны азайып ушул боюнча деле айтып берсеңиз, же болбосо биз өздүк гигиенаны сактаганды жакшы үйрөнүп калдыкпы? Бул боюнча маалымат катары айтып кеткендей, бизге 2010-жылы номер 6 буйрук чыккан, Кыргыз Республикасы Министерство тарабынан буйрук чыккан. Буга чейинки бул оорулар боюнча башка приказдардын негизинде иш алып барылчу, бирок 2010-жылдан баштап катуу көзөмөлгө алынган оору болуп эсептелет. Анткени бул оору боюнча билесиздер, жаңы 14 жашка чейинки балдардын арасында өлүм учурлары да катталып келген да. Ошонун негизинде буну катуу контролго алабыз деп 2010-жылы приказ чыккан. Ошол приказдын негизинде, ошол буйруктун негизинде бүгүнкү күндө Ош шаардык оорулардын алдуу мекемеси тарабынан аябай көптөгөн иш-чаралар жүрүп жүрөт да. Биринчилерден болуп айтып кетсем, бул санпросвет работа деген нерсебиз бар. Эл арасына өздүк гигиенаны сактоо, ушул ичеге карын ооруларын жайылтпоо максатында санпросвет работа деген иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бул деген эмне дегени? Мектептерде, садиктерде, университеттерде обязательном порядке бир чейрекке эссе, эссе, жаңындай өздүк билимин курчутуу максатында маалыматтарды берип, биздин дарыгерлер тарабынан баягы ичеге карын оорулары тууралуу маалыматтарды жеткирүү иштери жүрүп жатат. Бул деген нерсе өзү ошол буга чейин коллегам да айтып кетти, жаш балалар арасында аябай көп катталат да. Ошондон биздин жаңы иш-чараларды алып баруу максатыбыз ушу жаш балдарга кайрылат да. Андан тышкары 2010-жылдан бери билесиздер, бизде интернетке доступ көбөйдү, телевиденияга доступ көбөйдү. Ошолордун негизинде бизде калкыбызда түшүнүк пайда болду да. Колду жууп жүрүш керек экен, мөмө жемиштерди жегенде аларды жууп, бирдемке тамак аштары жасаганда аларды туура термический обработка кылуу деген түшүнүк бизде сезимде пайда болду. Андан кийин акыркы 3 жыл ичинде аябай мындай жакшы результаттарга жетип, мурунку жылдарга салыштырмалуу 60% эсе түшкөн да, бул оору түшкөн. Бул дегени стихийное продовольствие деген бизде аябай Орто Азия мамлекеттерине тиешелүү термин бар да. Көчөлөрдө эжелер, көчөлөрдө жаңа акелер сертификация болбогон эле мөмө жемиштерди сатуу учурлары көп. Андан тышкары тамак аштарды көчөдө саткан учурлар аябай көп болуп жүргөн да. Аларды контролдоо азыраак болчу. Бирок азыркы күндө муну аябай катуу контролго алып, ушул нерселер менен мындай күрөшүү алып барылып жатат да. Андан тышкары билесиздер, мынау азаюунун дагы бир себеби болуп, буга чейин эми мисалы 90-2000, 2005 жылдарды алсак, ал убакта мөмө жемиштерде кошулган кошумча нитраттарды, ага себилген дары дармектерди контролу аз болчу да. Анткени аппаратура жок болчу, аны текшерүү ыкмаларын жакшы киргизбеген болчу. Бирок азыркы күндө бизде бардык аппаратуралар бар. Көчөдө сатылып жаткан мөмө жемиштерди, бардык продукцияларды текшерүү аябай катуу контролго алган. Эгерде жанагы дары дармектердин саны көп болуп, жаңы показательдери завышенный болсо, ал нерселерди сатуудан алып салат да. Бул дагы бир өзүнүн мүчөсүн кошкон болот да, жыйынтыгын берип атат, да, жыйынтыгын берип атат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Мен Карабатадан чалып атам. Жашым 65-те. Ичим дайыма көөп турат.
ичимде эле өтпөйт, көп заңдабайм. Анан ичим такай көп турат да, ичимен жел чыгып турат. Рахмат. Саңызбы, сіздің ичиңиз өтпөй эле ичтин көп турушунун себеби толук анализдерди тапшырыш керек. Жана бул ичиңиздин өтпөш, бул ашказанга суук тийип калганда бир гана ич өтпөстөн бул ич да көп турушу мүмкүн. Аны такташ үчүн келип анализдерди тапшырыш керек. Анализ бир гана биз анализдин негизинде жана кененирээк сурамжылоонун негизинде гана диагноз коюп айта алабыз. Бул боюнча дагы кошумча айтып кетсем, бизде калк арасында бир аз ич өткүк оорулары тууралуу, мына ОКИ деген оорулар тууралуу бир аз туура эмес маалымат болуп калышы мүмкүн да. Бул оорулар бир гана бактериялардын организмге түшүүнүн негизинде чыккан оорулар болуп эсептелет. Бизде ич өткүк дегенде бул суга өтүп калганда балада ич өтүшү мүмкүн. Андан тышкары аябай көптөгөн башка дагы оорулар бар да, ошолордун негизинде ич өткүк болушу мүмкүн. Бир мына курч кармаган жугуштуу ичеги карын оорулары дегенде бул жерде бир гана ошо туура эмес тамактануу же колун жуубагандын себебинен организмге бактерия түшүп, ошо ичеги карындын туура иштешин бузган моменттер гана ушул оору деп эсептелинет да. Андан башка аябай көптөгөн оорулар бар, диарея чакыра турганча. Жакшы, ошол боюнча да токтолуп айтып кетсеңиз болот, себептен да ич өткөктүн түрлөрү боюнча сурагандар көп. Түрлөрү көп, аябай эле. Жогоруда кесиптешим айтып кеткендей, бир гана инфекциянын озгоңдой аркылуу жугушунан эмес, бул адамдын башка бир оорудан да иммунитети түшкөндүктөн бул условно патогенный микроорганизмдер деп коет, бактериялар. Биз кишечный микрофлорабызда, биз ичеги карындагы өзүндө бир нормадагы бир бактериялар болот. Иммунитеттин түшүүсүнүн эсебинен ошол бактериялар көбөйүп кетет да, адаттагыдан жогору. Ошол ич өткөккө алып келиши мүмкүн. Жана ошондой эле ичип жаткан, эгер кандайдыр башка бир оор менен ичип жатканда антибиотиктерди же башка бир дарылардын организмге жакпай тест бергенин эсебинен да ич өтүп келиши мүмкүн. Жакшы, телегөрчүдөн мындай суроо келиптир, саламатсыздарбы? Менин баламдын дейт, мен туура эмес тамак жесем эле баламдын ичи өтөт дейт да. Мына ушундай суроону көп бергендер бар да. Ар бир эфирибизде эле айтышат, мисалы, мен жаңы төрөдүм эле, эгерде алма жеп койсом балам ичи өттү дейт. Ошол эле учурда азыр эми бир аздан кийин дарбыз, коондор бушат го. Аларды жегенде да ичи өттү деп айтышат да. Эмне себептен? Бунун биринчиден эң основной себеби болуп эсептелген жери бала жаңы төрөлгөн ымыркай, билесиздер, эне сүтү менен гана чоңоет да. Эне сүтүнөн башка эч кандай башка тамактарды колдонбойт. Эне сүтү пайда болуш үчүн энеси эмнени жесе, ошонун негизинде ошол сүт болуп кайра баласына берилет да. Анан баланын организми жаңы төрөлгөн ымыркайдын организминде туруктуу микрофлора пайда боло элек болот да. Бул жакта коллегам айтып кеткенде, жагы микрофлоранын өзгөрүүсүнөн баштап, өзгөрүүсүнүн негизинде ич өткүк оорусу пайда болуп атпайбы? Ошондо жаш ымыркайлардын ичинде туруктуу микрофлора жок. Анан алма жесе, андан тышкары арбуз, дыня, ошого окшогон мөмө жемиштерди жесе, булга жаш баланын организми даяр эмес да. Ошондуктан больницада төрөгөндөн кийин айтат да, бизде даже кыргыздарда бул ата бабаларыбыздан калган нерсе, биринчи 40 ичи чыкканга чейин диетаны кармашат жаңы төрөгөн энелерибиз. Андан кийин бала 6 айга жашка чейин жеткенге чейин дагы диеталарды кармап жүрүшөт да. Ошол диетаны туура кармаганда балага оорчулугу болбойт. Бирок эгерде мындай учурдан билбей же туура эмес кылып же жакшы көрүп бирдемкени жеп алып, анан балада ич өткүк оорусу башталса, бул учурда больницага кайрылууну сунуштайт элем. Анткени жаш ымыркайларда бул нерсе аябай оор, чукул проблемаларга алып келиши мүмкүн да, аларда оор өтүп калышы мүмкүн. Мунун бул оорудан өлүм каттарган учурлары дагы кездешип турат да биздин практикадачы. Эң негизгиси организм обезвоживание болуп калат да. Бул организмде суунун баягы кечке жидкий стул пайда болуп, кечке диарея болуунун негизинен организмде обезвоживание болот дагы, суусу азайып, ошонун негизинде өлүмгө дагы алып келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан эгерде сиздин жаш балаңызда диарея, ич өткүк ооруларын байкап жатсаңыз, эгерде эмчек эмүүдөн, сүт эмүүдөн бала каршы болуп атса, температурасы пайда болуп, анан күнүнө 4-5 жолудан көбүрөөк
эме кылып башса, ичи келе баштаса, да, ичи келип башса, анда ошол заматта эле больницага каралганыңыздар аябай туура болот. Жогоруда айттыңыздар да, негизи бул өздүк гигиенадан сырткары, мисалы тамактардын жакпай калганынан, ошол эле учурда мөмө жемиштерге мисалы химикаттардын көп кошулуп калгандыктан улам дагы ошол ич өткөк оорусу пайда болушу мүмкүн дедиңиздер да. Сиз айтып кеттиңиз, ушул келген азык түлүктөр баары текшерилет. Чындыгында эле баары текшерилеби негизи? Анан кандай көзөмөлдөйсүздөр? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Мындай да, магазинде сатылып жаткан, мисалы глобуста бир компания тарабынан чыгарылган продукция болсо, башка мындай заводдон чыгарылган болсо, алар ГОСТон өтөт. ГОСТон сертификат алып, ошол сертификаттын негизинде иш-чараларды алып барып, ар дайым бир технологияны кармап келишет да. Бирок ошол эле заматта бизде Ош шаарында, Кыргыз Республикасында бардык жеринде эле үйүндө өз чарбасынын ошону сатыкка алып чыккан учурлар аябай көп. Мисалы, базарга барсаңыздар, бардык жерге барсаңыздар эле ошо үйдөн алып келген хозяйстводан деген мөмө жемиштер болот. Аларды контролдоо атайын инспекторлор бар. Ошол сатык болуп жүргөн жерлерге барып, отборго алып турунат. Мисалы, бир жерде помидор сатып атса, келип ошол жерден помидорду лабораторный исследованияга деп алып кетет. Же болбосо азыркы учурда мүмкүнчүлүк бар, нитраттарды, көп дары-дармектер кошулуп калганын текшерүү ыкмасы ошол эле жерде сатылып аткан жеринде эле сайып, приборлорду сайып, ошол жерде эле текшерип чыгарып берет да. Эгерде ошонун жанагы дары нитраттардын количествосу көп болсо, аны моментально изъятие кылып, уничтоженияга алып кетет. Ушундай болуп, инспекторлор тарабынан текшерүү жүргүзүлүп турат. Мындай дегенде суроо калтырыптыр. Азыр бүгүнкү күндө мисалы жашылча жер жемиштер, мөмө жемиштер жыл бою эле дүкөндөрдө мындай жетиштүү деңгээлде болуп калды дейт. Күнөскаларды, каналларда өскөн ушул жашылча жер жемиштерди жесек болобу, анын зыяны жокпу дегенде суроо калтырыптыр да. Албетте, бул эми жанагы ошондо мен суроonu туура түшүрсөм, парникте өскөн мөмө жемиштерди жегенге мүмкүнчүлүк барбы дегенде, албетте, анткени бул нерсени температурный режимде сактоо үчүн эле парник жасалат да. Анын өзүнүн технологиясы бар. Бул нерсе биздин өлкөдө гана эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык өлкөлөрдө практика болуп жүргөн нерсе, эч кандай зыяны жок. Эгерде туура обработка кылып, аны жууп, тамакка, ашка колдонсоңуздар, боло берет. Жакшы. Кийинки суроо бул ич катуу боюнча келиптир. Саламатсыздарбы? Балам 10 айлык дейт, анан ичи катыйт дейт. Эмне кылсам болот деген суроо калтырыптыр. Азыр бүгүнкү күндө мисалы чоңдор арасында эле бул нерсе актуалдуу деп жүрсөк, чындыгында жаш балдар арасында да көп кездеше турган болду да. Бул ич катуунун негизги бир себеби бул жана коюу тамактарды көп жешинен, анан дагы керекки балдардын эми ар бир адам организм индивидуальный. Биринчи очередтен бул сиздер гастроэнтерологко барып консультация алышыңыздар керек. Эгер керек болсо детский хирургдар көрүш керек. Ал жерде мындай жоон ичегиси адаттан тышкары бул узун болуп калса дагы бул өзүнө көп суюктукту организмден сиңирип алат дагы, бул анан ичи катуусуна алып келиши мүмкүн. Анан дагы туура тамактаныш керек. Бул балдарга көбүнчө клетчатка кармаган мындай гречка, кара нандарды берсек болот бул. Жакшы. Демек текшерилиш керек экен, Алар биринчиден текшерүүдөн өтүп консультация ала алсаңыздар жакшы болот. Эмне кандай анализдер тапшырат? Биринчи очередте бул кан алынат. Ошол менен эле кошо заарасы, заң алынып, андан керек болсо да кошумча ферменттерге да анализдер тапшырылат. Жакшы. Мына ич өткөк оорусу негизинен бул жугуштуу оору деп айтып атпайбызбы? Анан бул ичеги карындын ушул иштешин бузат дедиңиздер да. Мына ушуга көңүл бурбай же болсо жакшы дарыланбагандан кийин ошо ич өткөктүн эсебинен ич катуу да болуп калышы мүмкүнбү негизи? Ич катуунун себеби да, бирден бир себеби да бул балада стрессовый состояние деп коет. Бул психоэмоционалдык эмеси дагы ошол ич катууга, ич өтүүгө да алып келиши мүмкүн. Бул кишечный инфекциялар деп коет. Бул жугуштуу ичек карынын инфекциялар бул алда эле ич катууга алып келиши мүмкүн, туура эмес дарылангандыктан. Же азыр бизде дары-дармек аптека деген өтө көбөйбөдү. Чыгып эле өз алдынча пробиотиктерди алып, дарыгердин көзөмөлүсүз элечи
өз алдынча эле дары дармекти иче бергендиктен да алып келиши мүмкүн. Жакшы, дагы мындай деген суроолор келиптир, саламатсыздарбы? Мен жакшы эле жүрөм дейт. Ошо сүт азыктарын иче турган болсом дейт, ичим өтөт дейт да. Бул кандай деген суроо калтырдыр. Бул сүт азыктары боюнча жогоруда да айтып өттүм, ар бир адам өзүнчө индивидуум деп койсок болот, организминде деле ошондой өзгөчө ар бир өзгөчөлүктөр бар. Мындайча айтканда, кээ бир адамдарда ошол сүттү сиңирүүчү ферменттер жок же аз өлчөмдө болушу мүмкүн. Ошол лактозаларга мындайча айтканда эме кылышы, ошол ичөткүгө алып келиши мүмкүн. Жакшы. Анан жаш балдарда негизи ымыркайларда бул 4-5 жолу ичин келүүсү бул жакшы табигый эле көрүнүш деп айтышат да. А ошол эле учурда мисалы өңү өзгөрүп калса, жыты башка болсо, мисалы ошого көңүл буруш керек, Ушул боюнча деле кеңеш айтсаңыз. Албетте, бул ымыркай мезгилде 6 айга чейин балада 4-5 жолу деле бул эч кандай заңынын түсү өзгөрбөй эле жана өтө суюк болбостон келсе бул норма деп эсептелет. Ал эми ошондой өтө суюк болуп, түсүнүн өзгөрүп, боз же кара болуп, жашыл болуп өзгөрүп келсе түсү, сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Жакшы, жогоруда айттыңыздар да, негизинен бул биз санитардык нормаларга, өздүк гигиенага өзгөчө көңүл бура турган болсок, бул оорунун алдын алган болобуз депчи. Негизинен мына ушул кир колдон жугуучу бул кайсыл органыбыз өзгөчө кир болот десе, бул колубуз көп кир болот экен да, себеп дегенде бардык нерсени ушул жерден барып кармайт экенбиз да. Анан ошо кир колдон жугуучу дагы кандай оорулар бар? Ушул ич өткөк менен коштолуп жүргөн. Бизде мындай да, вся кишечная группа инфекционных заболеваний деп коет. Как раз ошо буга чейин айтып кетип аткан оки оорулардын ичинде паратиф, брюшной тиф, сальмонеллез, бак-дизентерия деген оорулар кирип кетет да. Бул деген эмне деген? Бул бактериялык оорулар да. Анан кийин ошол бактериялык оорулар ошол кишечный группанын ичине кирип кетет да. Буга чейин ошо перечислять этип кеткен бардык бактериялар ич өткүккө алып келиши мүмкүн. Анан кийин бизде жанагындай калк арасында туура эмес маалымат болуп калбаш үчүн суга өткөндөн башка симптомдордон ич өткөндөн айырмаланысып, бул инфекция жана бактерия түшүп, организмге бактерия ассимиление болуп, ошо бактериянын количествосу көбөйүп кеткенинен пайда болгон ич өткүк бир аз башкачараак болот. Ошо тууралуу мындай толугураак айтып кетсем, биринчиден бул температура берет. Анткени бактерия биздин организмге чужеродный орган, чужеродный агент болуп эсептелгендиктен бул лихорадка берип, температура берет. Андан тышкары изменение количества стула деп коет. Бул келген жанагы адамдын, жугузуп алган адамдын канча көп туалетке барганы болуп эсептелип калат да. Андан тышкары свет өзгөрүлөт. Ар дайым келген заранын свети өзгөрүлөт. Зара болот, да, заранын түсү өзгөрүлөт. Андан тышкары жыты өзгөрүлөт анын. Бул андан тышкары газга окшоп жанагыда мындай творожистый болуп калат да, көбүкчөлөрү менен болуп калат. Ошондо биз айтсак болот, бул инфекциялык оору, бул организмде бактерия пайда болду деп, как раз таки ошолорду канын, жанагы келген калды, все это анализге алып, анан кийин диагноз коюп, ошого карата противобактериальный препараттар менен, дары-дармектер менен дарылап, врачтын көзөмөлүндө ошол дары-дармектерди алып дарыланат да. Ошондо башка оорулардан айырмаласы именно ушул жеринде болуп калат да. Ушул калдын свети жана запахы, андагы өзгөрүүлөрү алып келгени. Ошондо гана биз бул бактериялык оору экен, бул значит ушундай туура эмес тамактаныптыр же колун жуубай же бир жерде жүргөндө жугузуп алыптыр деп эсептесек болот да. Жакшы, урматтуу коноктор, маегибизге бир аз тыныгуу жарыялап, дал мына ушул ичеги деп калдык, ичеги органдары жөнүндө кызыктуу маалыматтар даярдалган. Анда барыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Албетте, бул сиздер көрүп турган органдын аты ичеги. Ичеги миллиондогон нейрон жана нерв клеткалары бар.
Ичегиде миллиондогон нейрон жана нерв клеткалары бар. Аны экинчи мээ деп аташат. Окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, адамдын ичегисинин саламаттыгы иммундук системасына түздөн-түз байланыштуу болуп, кишинин психологиясына да таасир этет. Биздин ичегибизде триллионго чейин микроб бар. Алар тамакты сиңирүүгө жардам бергендиктен маанилүү каражат болуп саналат. Ар бир микробдук топ ар башка тамак менен азыктанат. Ошондуктан ичегинин иштешин жакшыртуу үчүн ар түрдүү тамактарды жеп туруу зарыл. Күнүнө 7-8 саат уктаңыз. Изилдөөлөргө ылайык, эгерде аз уктасаңыз, ичегиңиздеги микробдун циклы да бузулушу мүмкүн. Ошондуктан өз убагында укташыңыз зарыл. Биздин ооз көңдөйүбүзгө түшкөн азык 14-16 саат аралыгында ичегиде заңга айланат. Көпчүлүк адамдар тамак сиңирүү процесси ашказанда болот деп ойлошот. А бирок негизги тамак сиңирүү процессин ичке ичеги жөнгө салат. Ичке ичегинин узундугу 6 метрден ашса, ал эми жоон ичеги болсо 2 метрге чейин жетет. Биздин жалпы ичегибиздин узундугу 9 метрге чейин жетет. Орто эсеп менен чоң адам 1 жылда 907 килограммга чейин азык жей алат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз ич өткөк диарея оорусу жөнүндө маалымат берип, сиздердин келген суроолорго дагы адистер жооп берип жатышат. Маегибизге кайрылып келсек, биз ар дайым эле көрсөтүүдө ушул айтып келебиз да, негизинен ушул санитардык нормаларды, өздүк гигиенага өзгөчө көңүл буруңуз, жашылча жер жемиштерди, мөмө жемиштерди таза жууп жеңиз депчи. Ушул боюнча дагы да кеңеш болсун, айтып өтсөңүздөр да, мисалы биз колду самындап жууп койсок эле таптаза болуп калабы чындыгында. Бүт ошол микроб дейбизби, вирус, бактерия дейбизби, ошолордон арылып таптаза болуп калабы, же болбосо дагы бир башка дагы каражаттарды колдонуу талап кылайыкпы? Бул боюнча эгерде адам баласы колун самын менен жууса, бул уже 70% көптөгөн оорулардан сактап турат да. Эгерде колун самын менен туура жууса, бул 100% сактанганга мүмкүнчүлүк бар да. Туура жуушу дегенде эмне дегени? Бул боюнча интернетке любой жакка кирсеңиздер, маалымат баракчаларына кирсеңиздер, колду кантип туура жууш керек деген суроону берсеңиздер, сиздерге схемасын көрсөтүп берет да. Кантип туура жууш керек дегендин схемасы атайын бар. Ал дегенде жөн эле колун самындап туруп эле монтип эле ишкалап коюш эмес, анын ортолорун, манжанараларын, тырмактардын ортолорун, булжактарын, локотьтарын, булжактарын баардыгын туура жууса, ошондо туура жууган кол көптөгөн оорулардан бир гана ок эмес, андан башка аябай көптөгөн оорулардан бизди коргоп турат да. Анткени биз колубуз менен тамактанабыз, колубуз менен беттерибизди кармайбыз, колдорубузга баардык нерсени колубуз менен кылабыз да, көптөгөн нерселерди. Ошон үчүн колубуздун өздүк гигиенасын кармап жүрсөк, бул бизди аябай көп нерседен коргойт да. Ошондуктан бир гана балага колду самындап жуушты үйрөтпөстөн, ага туура самынды колдонуп, туура жууш ыкмаларын үйрөтүп койсоңуздар, бул сиз үчүн дагы, сиздин балаңыз үчүн дагы аябай жакшы болот да. Жакшы, мөмө жемиштер боюнча кандай жууш керек негизи? Мөмө жемиштер мисалы кранда агызган сууга эле бат-баттан жууп туруп, анан кийин столго коебуз да негизичи. Мөмө жемиштерди туура жууда бул проточный вода деп коет. Бул агып турган сууга, мисалы крандан агызып, бир аз коюп турушубуз керек, 20-30 секунд. Бир аз агызып эле кайра коюп коюш. Анан проточный сууда жуугандан кийин аны таза сүлгү менен арчып, анан кийин гана жешибиз керек, столго коюпчу. Жакшы. Жогоруда суроону берген жөн жерден эмес, негизинен колду таза жуу. Мисалы, Россияда ашканаларда иштегендерге, мисалы, ошол колду таза жуу эрежелерин үйрөтүшөт экен. Сөзсүз түрдө андан сырткары алар колду самындап жуугандан кийин атайын бир каражаттар бар экен да. Ошол антисептикке окшогон банадерм, экамин, ушундай каражаттарды пайдаланып туруп колдонушат экен да. Бул мындай кандай болуп калат деп, мындай мен өзүм сиздерге суроо бергим келип турат да, себеп дегенде мисалы самын менен жуугандан кийин дагы каражаттарды колдонуп атат да. Эми мындай да, мисалы есть
хирургический обработка рук деп коет. Бул баягы хирургтар атайын колдорун обработка кылып, аябай көп ыкмаларды колдонуп, колун тазалап жууйт да. Андан тышкары мына сиз сурап кеткендей тамак аш жасоочу жерлерде колун жууп, андан кийин аны антисептик менен обработка кылып, анан тамак ашты жасоого мүмкүнчүлүк берет деп. Бул тууралуу бизде деле мисалы азыр бардык ашканада иштеген, бардык көз жумушпу, башка жумуштабы бардык иштеген адамдарда санкнижка деген нерсе бар. Санитарный книжканы алып атканда аларды биз санитарный минимум деген атайын печати бар, ошону өткөн депчи. Ошол боюнча СЭСке келип, мен кафеде иштейм, же ашканада иштейм, же чайканада иштейм деп келсе, аларга ошондой санитарный минимум өткөрүлөт. Ошол жерде колун кантип туура жууш керек, кандай перчаткилерди колдонуш керек, ошолорго чейин биз түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Андан кийин санитарный отдел деп, ошо как раз ошо кафе, ресторандардын иш чарасын текшерген биздин инспекторлорубуз барып, ошолорду колдонуп жатабы, колдонбой жатабы, кантип ошол колдорун жууганына чейин текшерүүлөр өткөрүлүп келет да. Бул нерсе бизде СССР убагынан калган нерсе да. Бул нерсе ар дайым текшерилип, ар дайым каралып тура турган нерсе. Бирок үйдүн мүмкүнчүлүгүндө, эгерде үйдө, шаарда мүмкүнчүлүктө, үйдүн мүмкүнчүлүгүндө колун ар дайым ошондой кылып жууп турса, бул колдун жагы покров, кожаны деле кургатып салат да. Ошон үчүн аларга биз мындай үй маселесинде болгондо жөн эле колун самындап жууп тазалап турган жетиштүү деп эсептейбиз да. Анткени постоянно обработка кылып, кылып турганда колдун даже кожа жарылып кетет, кургап кетет, царапиналар пайда болуп калат. Ошондон чтобы это бул нерсе кайталанбаш үчүн, бул нерсе болбош үчүн жөн эле самындап коюу жетет деп эсептейбиз да. Азыр Кыргызстанда кафе, ресторандарда чындыгында эле сакталабы ошол санитардык нормалар? Себеп дегенде коомдук тамак аштар бышылуучу жерлерде бул оорулардын, жугуштуу оорулардын алдын алууга өзгөчө көңүл буруш керек го деп ойлойм да. Бул боюнча аябай бизде азыр Ош шаарында деле, биздин өзүбүздүн Ош шаарда иштегендиктен Ош шаары боюнча айтып кетсек, аябай көптөгөн кафе, ресторандарда уже текшерүүлөр өткөрүп атат. Как раз телевидение менен биргеликте биз жакын арада эле мына Ош облустук оорукананын алдындагы чайканалардын бардыгын текшерүү иштерин алып бардык. Как раз силерден ЛТР телеканалынан дагы көрсөтүлгөн, силерден бул иш-чаралар ар дайым кылынып келинет. Эми 100% бардыгындай жакшы болот деп айтуудан алыспыз, бирок ошол тартипке алып келип, аларды жаңагы ГОСТтун негизинде иштөөнү биз талап кылып келе жатабыз. Аябай көптөгөн штрафтар, көптөгөн санитарный предписаниялар берилди. Эми иштерди алып бара жатабыз, иштер болуп атат деп айтсак болот. Жакшы, ичет-көк оорусу бул чоңдорго караганда жаш балдар үчүн өзгөчө кооптуу деп айтылат да. Ушуну сиз дарыгер катары түшүндүрүп берсеңиз. Бул жаш балдарда көп кездешкен себеби бул биринчиден жаш балдарда иммунитет толук калыбына келе элек болот. Айтканда анан соляный кислота деп коет. Бул ашказан кислотасынын бул кислоттуулугу бир аз төмөнүрөөк болот чоң адамдарга караганда. Бул ашказан кислотасы эң биринчиден болуп жеген тамактарыбызды озгоңдуу аркылуу киргенди бул обработка кылат. Ошол эле инфекцияларды өлтүрөт, жеген тамактарыбызды майдалап эритип берет. Ошол бул туз кислотасы бир аз төмөнүрөөк болгон үчүн жаш балдарда да ошол үчүн жаш балдарда көбүнчө кезигет. Иммунитети кошумчалап кетсем, жаш балдарда көп кездешкен себебин дагы бир эң мындай маанилүү жери болуп эсептелгени, жаш балдарда өздүк гигиенаны сактоо бир аз төмөнүрөөк да. Анткени жаш бала көп нерсени түшүнбөйт, көчөдө баягындай ойноп жүргөндө бир жерлерге барып, ардемкелерди кармап, анан колун жубай эле тамактанып, ошондой нерселер аябай көп да. Биз ар бир учурда баягы мына ОКИ деп больницага кайрылган учурларда атайын расследование жүргүзүлөт да. Бул эмне себептен бул ооруга чалдыкты деп расследование жүргүзүлөт. Ошондо карап келгенде көбүнчө бул баягы жаш балдар көчөдө ойноп келип эле сразу тамакка отуруп, же көчөдө баягы өсүп турган мөмө жемиштерди жулуп алып эле жуубай жегенден, ошонун негизинен ооруп калган учурлары бизде аябай көп расследованиянын негизинде чыгат да. Ошондуктан жаш балдар арасында бул билбегендиктен деп эсептесек болот да. Эми чоң болуп калгандан кийин жууп жеш,
Багында ардемки мындай жаман жерлерде барбоо бул эми интуиция тарабынан эле уже биз уже воспитание алгандыктан ошол нерселерге барбайбыз да, чоң адамдар, жаш балдар билбейт да. Ошол себептен бизде именно жанагы мектеп окуучуларында, жаш мектеп 1-2, 5 класска чейин ушул маалыматтарды берүү, андан тышкары садиктерде чоң группаларына, выпускной группаларына деп коет, ошолорго маалыматтарды берип турабыз да. Андан тышкары бардык мектеп, садик мекемелерине кирсеңиздер, кантип мөмө жемиштерди жууш керек, кантип колуңду жууш керек деген ошол маалыматтардын бардыгы илинип турат да. Бул бир гана мына ич өткүк оорулар эмес, мийтек корт ооруларына деле байланыштуу. Эгерде туура эмес колду жууп, анан кийин туура эмес мөмө жемиштерди жеп алсак, мийтек корт оорулары деле пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул маалыматтар бардык мүмкүнчүлүк болгон жерлерде илинип турат да. Андан кийин мындай сураныч катары айтып кетет элем. Үйүңүздөрдө балдарыңыздар болсо, барыбызда деле бар, үйүңүздөрдө балдарыңыз болсо, ошолорго өздүк гигиенаны катуу кармоону үйрөтсөңүздөр, ата-энелер атайын отуруп, балам ушундай кылыш керек деп, мындай талим катары, сабак катары үйрөтүп кетсеңиздер, аябай жакшы болмок. Анткени бул өзүңүздүн ымыркоюңузду профилактика жүргүзгөн болосуз да. Аны кийин ооруп калышынан сиз алысыраак эме алып барасыз. Чындыгында ал нерсени сөзсүз түрдө үйрөтүш керек, анткени себеби ата-эненин көзөмөлүндө аз эле убакыт болот экен да, балдар көп убактысын бала бакчаларда өткөрөт экен. Бала бакчада өзүңүздөр билесиздер, балдар көп болот, ал жерде ар кандай балдар барып калат дегендей. Ошол эле учурда айтсаңыздар, мисалы, оорулуудан таза адамга кандайча ооруу өтөт, ушуну түшүндүрүп берсеңиздер. Жугуштуу деп атпайсызбы? Ооба, бул оорулуу адамдан бул таза адамга жугушунун негизги себептери бул учурашкандан жана ошонун эле колдонгон оюнчуктары, буюмдарын колдонгондон, мисалы кол арчылардан, мисалы садиктерде деп атабыз, бала бакчаларда. Балдар мындайча айтканда чоң адамга караганда ал жерде чогулуп жанаша ойношот. Ошол негизи ал жерде дайыма дааратканадан кийин кол жуулдабы, жуулбайбы, ошондон дагы жуушу мүмкүн негизи. Негизи кол аркылуу жана колдонгон буюм аркылуу, ошолор аркылуу жагат балдарга. Жакшы. Терминология катарында айтып кетсем, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, механизм передачи бир аз бизде орусча үйрөткөн үчүн механизм передачи фекально-оральный деп коет да. Организмден чыккан бактериялар бир гана фекалия менен чыгат. Андан кийин ошол фекалия менен чыккандан кийин ал эгерде шаар арасында болсо, шаардын ичинде бизде канализация деген нерсе бар жогу смывка кетип, учурлар азыраак. В то же время канализация жок жерлерде билесиздер, балдар постоянно туалетке барбай эле башка жактарга деле барып коюшу мүмкүн да. Ал жерде, ошол жерде жанагы фекалиясы менен түшкөн бактериялар көп убакытка чейин сакталып туруп калат. Ошол жерде эгерде балдар ойношсо, балдар ойноп, анан кийин ошол жерде бирдемкелер болуп, ошол жерде кармап, же ошол жерде жаткан таштарды бирдемкелер кармаса, алардын колуна жугуп калат дагы. Кийинки оозу колун кармаганда бул организмге түшөт да. Андан тышкары водный путь передачи деп коет. Бул да деле механизмы ошондой эле, то есть жанагы суу аккан жерлерде барып, зарар кылып койгондон кийин ошол эме сууга түшүп, ылдыйраак барып башка жерде ал сууну балдар ичип алса, же арыктан суу ичип алса, ошонун негизинде деле бул оору пайда болушу мүмкүн да. Мисалы, бул ооруну жаратуучу бактериялар көпкө чейин туруктуу. Көпкө чейин туруктуу. Туруктуу. Сууда болсо деле, күндө болсо деле. Да, күндө деле болсо көпкө чейин туруктуу болот, бирок при высоких температурах деп коебуз, 60 градустан жогору болгондо булар 1 мүнөт ичинде эле жок болуп кетүүчү бактериялар да. Колду самындап жуунун дегенде, ошо даже самын менен эле 100%ке чейин бул бактериялар полностью өлүп калышат да, же смываться этилип калышат. Ошондуктан бизде айтылат да, жанагы эмнени жегениңде, мындай сырой бышырылбаган нерсени жегенден аябай кооптуу болуш керек. Проточный суунун түбүндө жуугула дегенибиз, анткени бул бактерияларды агызып ирүү мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Анан менин өзүмүн эпидемиолог врач катары рекомендация бергеним, бирдемкени жеп атканыңыздарда обязательно, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, термический обработка кылыңыздар. Эгерде мындай жөн эле жейт турган мөмө жемиштер болсо, алма, ошого сыяктуу мөмө жемиштер болсо, аны туура таза жууп, анан кийин тамак ашыңыздарга употреблять этсеңиздер. Андан тышкары бизде мына азыркы убакта
кандай болуп атат билбейм, бирок бир 5-6 жыл мурун диета сыяктуу аябай көп учурлар болгон эле, жанагы масса набирать этебиз деп, жумуртканы жөн эле сырон виде употреблять эткен. Бул деле мындай коркунучтуу сальмонеллоз оорусуна алып келиши мүмкүн. Как раз мына биз оки тууралуу сүйлөшүп атканда, ошо сальмонеллоз оорусу дагы бул окинин ичине кирип кетет. Как раз ошо диарея, ошо окшогон симптомдорду алып келген оору да. Ошондой нерседен алыс болуңуздарды суранат элем. Анткени бизде Кыргыз Республикасында тоокана фермалардын бардыгы эме кылганда, баягы тооктор өзү естественный носитель сальмонеллоза болот дагы 15% зараженный да. Аларды биз мындай сырон виде употреблять этсек, биз сальмонеллоз оорусуна чалдыгып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан эч качан бул нерсени кылбаңыздар суранып кетет элем. Особенно летний периодда. Жакшы, дарылоо жолдору жөнүндө сүйлөшсөк, негизинен бул ич өткө башталганда эле мисалы ата-энелер көбүнесе ушул дарыканага барып дары дармекти сатып алып эле анан өздөрү дарылай баштайт да. Качан гана бала мисалы кабылдоолору болуп, анан же болбосо алык уруп жатып калган учурда анан сиздерге алып келген учурлар көп кезигет да. Кандайча дарылоо керек эми негизи туура дарылоо? Бизде туура дарылоодо биринчи очередде ич өткө оорусуна бул биринчиден диета болуп эсептелет. Бул экинчиден анан ич өткөктөн бул обезвоживание, суюктукту организм көп жоготот. Ошол суюктукту толуктап турушубуз керек. Бул бизде ОРС деп коет, регидратация деп коебуз. Орусча айтканда үйдө өз алдынча дарылоо качан болот? Ичи күнүнө 5ке чейин келсе, жана ал ичи келгенде кошумча эч кандай илешкектер, кан болбосо, дене табы жок болсо, жөн гана 5 жолго чейин келсе үйдө дарыласа болот. Ал жоготкон суюктукту гана тез ичирип, мындайча айтканда көлөмү аз-аздан бирок тез ичирип, анан кийин диета кармаш керек. Биринчи очередде бул цитрус суй деп коет. Бул мындайча айтканда мандарин, лимон, анан кийин лактоза содержащий бул сүт азыктарын бербеш керек. Анан мындайча айтканда кара нан бул перистальтиканын күчөткөн, мындайча айтканда иче карындын жыйырылуусун күчөткөн тамактарды, куурулган тамактарды, анан ачуу тамактарды бербей биринчи очередь диета кылышыбыз керек. Жакшы, мисалы кабылдап кеткенде дарылоо мөөнөтү деле узакка созулса керек. Канча убакыт дарыланат стационарда? Өтүшүп кеткен учурда ар кандай 10 күндө бир жума дарыланышы мүмкүн. Бул оорунун стадиясында канчалык оорулашып кетти, ошолго жараша дарылообузду улантабыз. Бизде эми орточо айтканда антибиотик бере турган болсок, бул бир жума жатат бизде. Орунду. Жакшы, анан бул негизи жаш балдар арасында көп болот деп айттык го. Анан чоңдордо кээде мындай болот экен да. Ичим дейт дайыма эртең менен өтүп кетет деген суроону көп берди да бизгечи. Бул кандай? Бул ич өткөккө окшош же башка оорунун эсебиненби же болбосо чындыгында ич өткөктү убагында дарылабагандан ушундай болуп калган? Айткандай эле бул только инфекция түшкөн учурда гана эмес, бул айттым го, жана стрессовый состоянияда мындайча айтканда адам кыжалат болгон учурда жогоруда айтып өткөндөй эле ошол мезгилде ич өтүп кетиши мүмкүн. Бул боюнча айтып кетели десек, разницасы болуш керек да. Эгерде бул постоянно ар дайым эртең менен көп убакыт арасында ич ушинтип өтүп жаткан болсо, бул анатомический заболеваниялардын бирөөсү болушу мүмкүн. Билесиздер да, бул гастрит, ошо окшогон аябай көп оорулар бар да. Когда происходит нарушение ЖКТ системасында өзгөрүүлөр болгонун себебинен биздин организм ушундай кылып реакция берет да. Разницасы болгондуктан, мисалы биз сүйлөшүп келип аткан инфекциялык бактериялык оорунун негизинде диарея болгон нерсе, бул бир эле определенный убакытта эле болот да. Мисалы бир жума ичинде болушу мүмкүн, 10 күн ичинде болушу мүмкүн. Туура дарылангандан кийин бул нерсе бардыгы болуп жок болуп кетет да. А эгерде ар дайым келип жүрсө, бул уже морфологический заболевание болуп, бул боюнча УЗИ, ошого тиешелүү дарыгерлерге барып, кандай анализдер тапшырып, ошонун негизинде билиш керек да. Бул бактериялык оорудан алыс болуш керек. Анткени бактериялык оору болсо, биз азыр мына эфирде сүйлөшүп аткан оорубуз болсо, ал көп убакытка чозулбайт. 5, 10, 15 күн аралыгында боло турган нерсе. Бирок көп учурларда 15 күнгө чейин жетпейт. Анткени острое начало деп коет, башталгандан кийин
2-3 күн аралыгында уже биздин пациенттер больницага кайрылышат да, анткени обезвоживание пайда болуп, бала алсыздап, чоң кишилер деле алы жок болуп, ошондой немелерге келгенде больницага кайрылып, бактериальный терапиядан өтүп, анан кайра жакшы болуп үйүнө кетет да, бул эч кандай өзгөрүүнү алып келбейт. Бул кайрылган жарандар кайрылган суроо боюнча бул уже морфологический заболевание болушу мүмкүн деп предполагать этсек болот да, айтсак болот. Анткени гастроэнтерологко барып текшерип коюңуздарды сунуштайт элем. Кантор айтсаңыз, негизинен мына ушул сиздерге келди, дарыланды. Бул убакыттар аралыгында чындыгында организмде суусу аз болуп, денелери кургап, ошол эле учурда бала арыктап кетет да. Анан ал канча убакыт ичинде анын ушул мурдагыдай калыбына келтирсе болот, кантип караш керек, ушул боюнча деле айтып берсеңиз. Себептен дары-дармек менен жакшы кылып койду, андан кийинки камкордук кээде болбой калган учурларда кезигет да. Канча убакытта калыбына биз ооруканадан чыгаргандан кийин дагы диетаны бул 10 күндөн 1 айга чейин диета кармоосун кеңеш беребиз. Албетте бул ичип аткан балада биринчи очередтен салмагын, суюктук жоготкон эсебинен бул салмагын жоготот. Бул денесинин канча пайыз салмагын жоготту, ошого карап туруп стадиялар коюлат бизде. Ошого карап дарылоолор жүргүзөбүз. Жакшы. Мындай дегенде суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы? Ич өткөктө дейт, күрүчтү кайнатып суусун ичирсе болобу? Ошол эле учурда, мисалы суусундукту бер деп атасыздар да, жаш балдарга кээде биз упчу менен берип салабыз да. Бөт өлкөсү менен упчу менен берип салабыз. Ал ичет, анан кайра эле ичип өтө берет да. Бул организмге сиңбей калат деп да айтышат го, ушул боюнча деле айтып берсеңиз болот. Ооба, биринчи очередте биз сууну ичир дегенде эле көпчүлүк ата-энелер бизде үй бүлөлүк дарыгерибиз суу ичир деген деп, анан үйгө барып ичирип атабыз, дагы эле болбой атат деп бизге кайрылышат көп учурда. Анын бир негизги себеби ошол упчу менен болбосо чыны менен ичирип коет. Бир ичиргенде көп өлчөмдө ичирип коюшат. Ал кайра ичине өткөрүп же кайра кусуусуна алып келет. Себеби бул ашказан ичегилерин сезгенип мурдагыдай өзүнүн функциясын, кызматын аткара албай калат. Ошондуктан биз суюктукту чай кашык менен бериңиз, болбосо аз-аздан тез бериңиз деп ооруканада да ошондой регистрация кылабыз. Биз суюктукту ичиребиз. Бул чай кашык менен гана, шприц менен. Бул биз больницада капельница деп коебуз. Ошол капельницанын эле системасында аз-аздан тамчылатып бериш керек. Себеби суюктукту сиңирүү биздин ооз көңдөйүбүздөн башталат. Бул ашказанга жетпей деле аз өлчөмдө берсе, тез сиңип кетет. Жакшы, анан күрүчтүн суусу? Күрүчтүн суусу пайда. Биринчи очередте бизде регидрон деп коебуз. Бул тузлуу суу. Аны жаш балдар ичпей койсо, бул күрүчтү кайнатып берсе деле, анын эффектиси деле, натыйжасы кудду деле ошондой болот. Күрүчтүн суусун берип, аны такыр эле ичпей атса, кичине айран кошуп, 3 күндүк бир айран кошуп дагы берсе болот деп болот. Регидрон деп калдыңыздар. Регидрондай даамдап көргөнбүз, туздуу суу да негизинен. Бул организмде сууну эле толуктап турабы же башка дагы кызмат барбы? Регидрон составында бул туз, бул сууну эле камсыздабастан бул минералдык, мындайча айтканда туз дагы бар. Калий деп коет, калий, магний, ошол эле электролиттер дагы ичип өткөндүктөн кускандыктан ал электролиттер биздин организмге өтө керектүү. Ошолорду да жоготот. Бул жөн гана сууну гана тез бере берсе дагы ал электролиттер жетишсиздигинен бул башка органдарга да тез таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Жакшы, сиздер канчалык айтпаңыздар ушул дарылануунун жолдорунчу. Бирок эл арасында мурдадан калган бул кызыл дары менен сары дары, ошону көп беришет да. Бул негизи зыяны барбы, зыяны жокпу? Жакындан бери бул дарыны четке каккансыздар, Ооба, албетте бул кызыл дары деп коет, бул тетрациклин, бул илгертеден бул СССР мезгилинен калган дарылоо деп койсок болот. Бул азыр тетрациклиндин негизги изилдөөлөрүнүн боюнча азыркы 8 жаштан жогору гана берилет. 8 жашка чейин бул толук тыюу салынган, берүүгө болбойт. Ал бактериялар менен кошумча эле бул башка боорго, башка кан бөлүп чыгаруучу органдарга да өтө тез таасирин тийгизет. Бул ошондуктан 8 жашка чейин такыр берүүгө тыюу салынат. Ал эми сары дарычы ич ооруга? Сары дарыларды үйдө негизинче ал да болбойт. Биринчиден туура дарылоо үчүн туура диагноз коюш керек. Туура диагноз коюш үчүн биринчи очередь дарыгерге, ооруканага кайрылыңыздар деп сунуштайт элем. Туура диагноз койгондун эсебинен гана туура дарылоо келип, ошонун эффектисин, натыйжасын берет. Өз алдынча дарылоого мен каршымын. Сейит байке, биз постоянно сиздин теле берүүңүзгө келгенде ар дайым калктан суранып кетебиз.
үйдө өз алдынча дарылоодон алыс болуңуз депчи. Ошол эле айтып кеткен тетрациклин дары дармеги боюнча да эгерде ушу 8 жаштан жогору берүүгө мүмкүнчүлүк бар дейт, ага чейинки берип баштаса, бул тетрациклинге уже устойчивость пайда болуп калат да. Туруктуулук, туруктуулук пайда болуп калат, кийин керектүү маалда действиясын бербей коет да. Ошондуктан колхоздан дагы бир жолу өтүнүч катары суранып кетет элек, үйдөн дарылоодон алыс болуңуз. Эгерде сиздин балаңызда бир симптомдору пайда болуп атса, ошол диарея симптомдору бирдемкелер пайда болуп атса, тез убакытта тийишелүү дарыгерлерге кайрылып, ошолордон консультация алып, анан кийин ошолордун рекомендациясы менен, ошолордун кагазы менен дарылоону алсаңыздар туура деп эсептелинет да. Бул оору боюнча мындай мен буга чейин эфирдин башында да айтып кеттим, өлүмгө алып келүү мүмкүнчүлүгү бар ушундай учурлар бизде катталган деп. Бул эмнеден болот? Мына ригидрон, обезвоживание деп айтып кетип атабыз го. Организмде, эгерде жаш ымыркай бала организмден 2% от массы тела 2% гана жидкости жок болуп кетсе, балада баш оору пайда болот, аяк катуу баш оору болот. Эгерде 5% жок болсо, ал коматоздун состоянияга келип калышы мүмкүн да. То есть уже жатып калат, неме болуп калат. Анан 10%тен ашык болсо, уже өлүмгө алып келет. Ошондуктан канча көп диареядан суу кеткен сайын, ошончо бул организмге кооптуу да. Ошондуктан биз дарыгерлерге каралууну сунуштап кетебиз. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Бекмырза Каныбеков, Ош облустук кызматтык иш-аракеттерди координациялоо боюнча Ош шаардык ооруларды алдын алуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиолог дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Кантөр Абдыразаков, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар стационарынын жугуштуу оорулар дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, оорунун алдын алуу боюнча жакшы бир маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Дайыма оор сыркоодон алыс болуңуздар. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.